Бишкектиктердин сүйүктүү жайы болгон Ататүрк паркы 1957-жылы негизделип, баштапкы аянты 107 гектар болгон, бирок сейилбактын аянты четинен жонулуп отуруп, учурда паркка тиешелүү 64 гана гектар калган. Тагыраагы бул аймак четинен жеке менчикке берилип, имараттар курулуп кеткен. Эми Бишкек мэриясы Ататүрк паркынын аймагынын чек арасын баштапкы калыбына келтирүүнү көздөп жатат. Документке ылайык, тиешелүү кызматтарга сейилбактын аймагында мыйзамсыз курулган кыймылсыз мүлктөрдү бузуу, келтирилген зыянды күнөөлүү адамдардын эсебинен калыбына келтирүү жана сейилбактан жер тилкелерин бөлүп берген адамдарды жоопкерчиликке тартуу үчүн прокуратурага кайрылуу милдети тапшырылган. Мэриянын бул демилгеси коомчулукта колдоого алынды. Айрыкча ошол аймактын жашоочулары калаада курулуштар, унаалар көбөйүп жатканда чоң сейилбак керектешет. Жерлерди өкмөткө кайтарып, элдер келип эс алса өтө сонун жерлерде. Биз келип эс алабыз. Бизге окшогон канча элдер бар, келип эс алаган жакшы да. Ар жагында бир заросли арыктар бар да. Анан ойлойм, аз күндө бияка дагы келип курдуруп баштайт депчи. Анан уктум ошентип возврат кылып атат деп, бирок ал абдан чоң иш го деп ойлойм. Я считаю, что это правильное решение. Я вспоминаю 45 лет тому назад, какой был парк. И какие были аттракционы, и насколько было все ухожено. То, что вот сейчас застроили эти частные дома, захватили эти участки, это в корне неправильно. Ататүрк паркынын аймагында 40-ка жакын бактарактын түрү бар. Ал эми бул аймакта там курууга жерлер 1994-жылдан баштап бериле баштаганы ачык булактардагы маалыматтарда айтылат. Натыйжада жашыл зоналардын аянты бир нече эсеге кыскарып кеткен. Маселен, сейилбактын жогору жагын көздөй басканда оң тарабыбызда бактарактар болсо, сол жагыбызда курулуштар турганын көрүүгө болот. Парктын жер тилкелерин кайтаруу боюнча демилге буга чейин да бир нече жолу көтөрүлүп, аягына чыккан эмес. Буга байланыштуу коомчулукта шаардагы Ататүрк сейилбагынын аймагындагы объектилер сүрдүрүлбөйт деген маалыматтар тарап жатат. Бул боюнча мэрия мындай комментарий берди. Ошентип, мурда курулушка бөлүнгөн 43 гектар жер паркка кайтарылышы керек. Социалдык тармактарда Мустафа Кемаль Ататүрк сейилбагынын аймагындагы объектилер сүрдүрүлбөйт деген маалымат тарап жатат. Бирок парктын аймагында мыйзамсыз курулган кыймылсыз мүлк объектилерин тазалоо маселесинде муниципалитет Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын чегинде гана иш алып бараарын белгилейбиз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 250 миңге жакын бактарак бар экени айтылат. Ал эми Ататүрк паркында кайың, терек сыяктуу дарактардын түрү кездешет. Адистердин пикиринде жашыл аянттардын көбөйүшү калааны көрктөндүрүү менен катар экологиялык абалды жакшыртат. Жашыл зон азайып атат да. Мурунку Союз убагында бир кишиге 24 метр квадраттан туура келсе, азыркы күндө ушу шаардагы стройкалардын жүрүшү, көп жердегилер мыйзамсыз багы зелёный зоналар кайра ошол жерге андай турак жайлар, үйлөр туруп атат, парктардын кээ зоналарына кирип кетип атышат. Ошонун эсепетинен бүгүнкү күндө 11 метр квадраттан туура келип атат да. Азыркы тапта ошо зеленый зонаны биз көбөйтүшүбүз керек да. Ошо бактарактардын саны көбөйгөндө дагы багы кара түтүндүн асайышына, конечно, бирден бир жакшы жолдордун эсептелет. Белгилей кетсек, жер участоктарын кайтарып берүү жол жоболору аяктагандан кийин сейилбактын аймагы мэриянын муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментине көрктөндүрүү үчүн мөөнөтсүз пайдаланууга берилет. Автандил Бактыбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.